Борбор калаада унаалардын нормадан көптүгү, автотыгындын азайбагандыгы, анан жол апаттарынын кескин өсүүсү чечилбеген көйгөй бойдон келүүдө. Шаарда көздөгөн дарекке оңой жетип алуу акыркы жылдары жарандардын баш оорусуна айланган. Мындан улам унааларынан баш тарткандар да жок эмес. Жолдордогу башаламандыктан ыраак болуу үчүн көптөр эки дөңгөлөктүү шайтан арабага өтүүгө даяр. Бирок Бишкектин борбордук көчөлөрүндөгү инфраструктура велосипед менен жүрүүгө ылайыкташтырылган эмес. Вело сүйүүчүлөр үчүн шарт калаанын түштүгүндө бир нече көчөдө гана бар. Аларча канал кезирип өткөн жерде пешеходный мост бар. Бүгүнкү күнү бул существующий бар да, ал существующий бүгүнкү күнү 3 метр. Бул 4,5 метрге кеңейтилет. Быйыл мэрия калаанын түштүгүндөгү вело жолдорду шаардын борбору менен туташтыруу үчүн активдүү иш алып барууда. Долбоорго ылайык шакекче сымал түшө турган вело жолдор жана тротуарлардын курулушуна уруксаат бере турган документтер иштелип чыгууда. Проспект Мирадан Рысмендиевага чейин проект жасалган. Бүгүнкү күнү салынып бүттү резиденцияга чейин. Калганы Рысмендиевадан немеге чейин, магистралга чейин бүгүнкү күнү салынып жатат. Алардын уруксат берүү документтери бүгүн даярдалып жатат. Тиешелүү службалар менен макулдашылууда. Ушул маалда Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги жөө адамдар жүрчү жолдорду кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Бул проспектини бойлой кеткен вело жол Чүй проспектиси менен Ахунбаев көчөсүн байланыштырат. Тротуардын жалпы кеңдиги 4,5 метрге барабар. Анын 1,5 метри велосипедчен жүргөн адамдарга арналган. Мында жумушчулар жогорку окуу жайлардын тротуарга чыгып кеткен тосмолорун алышты. Зданиялар чыгып алган, магазиндер чыгып алган, ошол эклерде азыр заборлор, политехтин автодорожныйда забору бар болчу, муналарды алдырдык. Ушул иштер кичине бизди кармап атат. Буюрса экинчи капталындагы бордюрларын коюп баштайбыз. Мындай мыйзамсыз объекттерди алуу ишине тоскоолдуктар Бөкөнбаев көчөсүнөн Киев көчөсүнө чейинки тилкесинде жаралышы мүмкүн. Себеби аталган аймакта коммерциялык мекемелер көп. Мындан тышкары муниципалитет авариялык абалдагы дарактарды дагы кыят. Учурда жолчулар Чүй проспектисинин Кийизбаевадан 7 апрелге чейинки бөлүгүндөгү тротуарларды да кеңейтүүдө. Ал үчүн шаардык бийлик кызыл сызыктан чыгып кеткен жеңил конструкциядагы 33 объект алган. Кичи микрорайон Восток 5та Алматинка көчөсү менен Чүй жана Кийизбаева көчөлөрүндө айланган велодорожкалар салынып жатат. Алардын ичинде бардык болуп 33 объекти туш келген. Бул бирден бир объектилер өзүңүздөр билесиңер, баягы легендарный кулинария это Дасторкон биринчилерден алдык. Андан тышкары общий бардык 33 объектин бошоткондо 1 гектардан ашык жерди ушул скверге велодорожкага түшүп аткан жерди бошоттук. Азыр биз мындай жатканда по пути кетип баратабыз. Кайсы объект попадать этсе, сүйлөш жолдору менен алып бошотуп жатабыз. Эгер зарылчылык жаралса, ал объекттер түрттүрүлөт. Мыйзамсыз түшкөн имараттар болуп калса, алардын ээлери коомдун кызыкчылыгы үчүн өз эрки менен жерлерди бошотушу зарыл дейт мэрия. Ошондой эле шаардык бийлик жакында Абдрахманов Байтик Баатыр көчөсүнө Чүй проспектисинен Ахунбаев көчөсүнө чейинки батыш тарабында жөө жана велосипедчен адамдар үчүн жол салынып баштаарын билдирди. Ал эми чыгыш тарабына тротуар курулат. Чынара Нурсеитова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.